Көзүм бар болгондо баламдын жок экени билинбейт эле. Балам болгондо көзүм жок экени билинбейт эле деп кейийт. Сүйлөсөңөр боло кыздар, дейт чарчаганда. Сиз эле сүйлөй бериңизчи, дейбиз биз. Эже эмнени айтып бербесин үнүн жасап, сахнада роль ойноп аткансып, келиштирип, коюлуштуруп сүйлөйт. Угуп отургандан тажабайсың. Эмнени сүйлөп берейин, деп сурайт. Сүйүүнү, дейбиз биз жанталашып. Эже каткырат, күлгүсү шаңшып, үнү тунук. Ак жамгыр төксө шорголоп, ой арчага кирсек корголоп, кекилик учпай жемиз деп, азгырса бизди жорголоп, деп созуп ырдайт. Ушул ырымды жакшы көрөм, деп көп ырдады. Биз Байызбек экөөбүз тоодо жашадык деп айтып жүрбөймүнбү? Айына бир жолу, же 2 айда бир райондун борборуна азык түлүгүбүздү, буюм тайымыбызды алып кетчүбүз. Бир жолу районго баруу үчүн жолго чыктык. Кыйла жерге чейин жөө басчубуз да. Кыя жол деген жерибиз бар эле. Ошол жерден жамгырга туш болуп, жол боюнда дүп үйгөн бир түп арчага корголодук. Ага деле болбой сыгып алмасуу болдук. Мен аппак кийинип алдым эле. Кудай бетин салбасын. Тим эле кийимим үстүмө жабышып, ого бетер ажарыма чыгып калыпмын. Агыр болсо кийин жазылган. Мен ал күндөрдөн кол жууп, Байызбек экөөбүз ажырашып кеткенден кийин, чогуу өткөргөн күндөрдү эңсеп, өзүм туулуп өскөн жайлоолорго баргым келип, ошон үчүн кыялдануу деп жазгам. Ырда кандай сүрөттөп жазган болсом, биз тоо койнунда дал ошондой өмүр кечирдик да. 12 жыл жомоктогудай бактылуу күндөрдө жашадык деп ырдын тарыхында айтып берген. Мен Алмаш эженин тагдырын, сулуулугун бала кезимден көп эле уктум. Бирок мунун бирин да укпаган Кайыргүлгө кызык болсо керек. Ал орто жолдо эжеден бир нерселерди сурап жиберчү эле. Азыр эсимде жок. Эмнеге ажырашып кеттиңиз, дедиби? Айтор ушул сыяктуу бир суроо берип жиберди. Баланын айынан ажыраштык да. Өзү бир ата, бир энеден жалгыз бала эле. Анан биз 12 жыл балалуу болбой калгандан кийин атасы: өзүң жалгыз бала болсоң, балалуу болушуң керек деп айта баштады. Апасы өгөй эле. Ал киши күрөшчү деле эмес. Биз ага болбой эле жашап жүрдүк. Бирок мен кийин